Саламатсыңарбы, урматтуу кыргызстандыктар? Кайрадан кечинде актуалдуу теманы талкуулайбыз. Арча медиа Next TV'nin Facebook баракчасында түз эфирде өзүнүн алпарусун улантат. Бүгүн биз көп кишилердин кыжырын кайнаткан, кээ бир кишилердин тескеринче ой туура кылып атат деген бир сонун теманы талкуулайбыз. Ал жанагы оппозициянын гүлүн сапыруу жөнүндө бүгүн маек. Коногубуз Олжобай Шакир, жазуучу, публицист. Саламатсызбы агай? Кош келиңиз. Саламатчылык. Рита, саламатчылык. Биринчи эле суроолордон болсун. Деги эле оппозиция керекпи? Эмне себептен ар бир келген бийлик өздөрү кайсы бир учурда оппозицияда жүрсө дагы, оппозиция деген сөздү укканда мындай көңүлү айнып, түшүндүм. Өздөрүн жоготуп калышат. Ооба. Рита, биздечи баягы газлайтинг түшүнүгүнөн баштайлычы, сөздүчү. Себеби бул социалдык зомбулукта бүгүнкү бийликтин куралы ошол болуп атат да. Газлайтинг дегенде оппозицияны коомчулукка суук тумшук көргөзүү. Бул курал Россия империясы бекем колдонот. Акаевдин бийлигинен бери оппозицияны постоянно мокочо көргөзмөй салты бар да биздечи. Бирок оппозиция жакшыбы, жаманбы? Ал коомдогу тең салмакты кармап турган бирден бир ырычак. Канча жолу оппозиция бийликке келди, жаман да болсо, Бакиев, болбосо Атамбаев баягы бийлик жок дегенде бир туруктуу бийлик орногон жок да, ошонусу да жакшы болду. Болбосо эгер ошол оппозиция болбосо ал кезиндечи Акаев мүмкүн ушул күнгө чейин отурмак. Кыргызстандын абалы таптакыр, мүмкүн Тажикстан, Казакстан, Түркменистандан эч айырмасы деле болмок эмес да. Бирок ошол аларга караганда мүмкүн жумшак болмоктур. Бирок жаман да болсо Бакиевдин бийлиги кичине баягы бийликти алмаштырып, кан алмашып, коомдук процесс болду. Мындай эволюциялык жүрүштөр процесстер коомдун баягы саясий аң сезимин, тандоосуна кичине жылыш болуп келатат да. Бирок бүгүнкү күндөгү бийлик ошол оппозицияны таптакыр жанагы кээ бир чолоктор болот го, балдагын ыргытып жиберип анан баса албаганчы. Мен муну образдуу айтып аткан себебим бийликти жөлөп таяп турган бул оппозиция. Мындай буга бирок кенен кароого булардын акыл чөйчөгү жетпей атат да. Оппозиция эмне үчүн керек экенчи? Кокус өлкөнүн башына күн түшүп калса көрүп атпайбызбы? Россия эмне болуп атат? Оппозициясы жок, жарандык коом жок, эл карайлап мындай жана малдын алдында деле бир эркеш, бир эчки болот эмеспи? Жардан секирип кеткен же бир суу кечкенчи. Оппозиция ошондой да кыйын кырдаалда Казакстан коңшулар эмне болду? Же жарандык коом жок, же оппозиция лидери жок. Караламан калк мындай элеп калаганда карайлап калды да, карман арга эчтекеси жок. Массаны баш ийдирүү оңой. Бүгүнкү күндө жана газлайтинг түшүнүгүн айтып аткандагы оппозицияга карата абдан колдонуп дискриминация кылып келатат. Булар бузуклар, батыштын агенттери, булар ЛГБТ өкүлдөрү, трансгендер, булар гейлер деп жанагы Путиндин кайталаган тезистеринде бир дайыма дежур сөз бар. Россиянын салттуу традициясын бузган батыштын баллуктары депчи. Биздин баш мыйзамга да ошол кирип калган. Жаңы акыркы конституциядагы тиги улуттук баалуулуктарга мындай доо кетиребиз, ошолорду коргойбуз, сактайбыз деген бул манипуляцияда мунун баарычы. Себеби советтик коомдон бери келаткан ошол бизге албетте карапайым аң сезимге мындай жакшы кабылданат да. Чын эле биз улуттук баалуулуктарыбызды, салттуу баалуулуктарыбызды коргошубуз керек турбайбы? Муну талкалаган бир гана ошо батышчыл күчтөр турбайбы деген түшүнүк менен карапайым коом коркот. ЛГБТ менен гейлерди, трансгендерлердин баарын коомго мокочодой кылып көргөзүп койгон. Ал бир гана ошол западтын эле терс көрүнүшүндөй кылып биздин муну эң башкы курал кылып алган. Оппозициянын бетине дайыма ошону жабат. Анан карапайым эл коркот. Окуй биздин салттуу баалуулуктарды булар талкалай турбайбы? Оппозиция ушундай турбайбы депчи. Акаевдин убагында деле дегиле оппозицияны карапайым калк сүйгөн эмес, жек көрүп турган. Себеби кара жашиктен оппозицияны дайыма булар бүлгүн салгантат, мамлекетти талкалагантат деп.
Биз тескерисинче бизден бир нерсеге кубаныш керек. Митингдер болуп атканда элдин пикирин, жарандык коомдун пикирин бийликке жеткирип аткан бирден бир ошол жарандык коом менен оппозиция экен да. Бирок оппозициянын канчалык элдин көңүлүн суутtu аракеттеричи. Себеби бийликке жетип алгандан кийин эле оппозиция десе кимдин образын көрдү? Баягы эле Бакиев, баягы эле Атамбаевдер, Турбаев деген оппозиция деген түшүнүктүн өзү дискриминация болуп бүттү 30 жылдан беричи. Бирок мунун баары табигый көрүнүш деп ойлойм. Бирок бүгүнкү бийликтин аракети Мореке гүлүн көккө сапырам деп атканы бул жана сөөгөттү душманга айткан нерсе да. Биздин ички маселеде атаандашын сыйлоо деген бир мырзалык жок болуп атат да. Азыркы бийлик Олимпиадеги эки дос эмес, жада калса спорт мелдешинде чыкканда эле мушташка мушташка чыккандардын арасында бул экөөнө караганда өзүнүн атаандашын сыйлаган адамгерчиликти көрүүгө болот. Маселен, атаандашы жыгылып калса же бир жери ооруп калса, чебелектеп ошону тургуза калып, кол берип, кечирим сурап, буларда андай маданият жок болуп атпайбы? Керек болсо ошол эрежесиз мушташтагы спортсмендердей дагы маданият жок болуп атат да буларда. Агай, жана сиз айтып кетпедиңизби, ушу биздин улуттук багуулуктарды булар талкалайт деп көп кишилерди мындай чын эле оппозиция десе эле манипуляция, көп кишилер мынтип эми колдоп койбойсуңарбы, эми колдоп койсоңор, ошондо элдерге түшүндүрүп бериш керек да, эми 100% баардык эл колдоп, ушундай колдомдуктан алуу деген маселе эч качан болбойт. Үй бүлөдө деле кээ бирде эки мындай ачекей көз караш деген маселе бар да, кичинекей эле бир ячейка обществода. Кантип бир өлкөдө баары эле кол чабып, бир пикирде болуп калат деген бул баягы утопияда андай болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн баягы оппозицияны баягы бир позицияга башкачараак көз караш бар дегенде эле биз карашыбыз керек да. Ошондон улам мындай маселе туулуп атат да. Эми бүгүнкү бийлик өздөрү мындай академиялык бир эмеден чөйрөдөн келсе, булар мындай кичине түшүнбөйт же мурун басып өткөн жол деп айтмакпыз да. Булар өздөрү оппозицияда жүрүп, оппозициялар менен биригишип, баардык нерселердин баарын көрүп жүргөн, анан азыр кичинекей эле бир жыйын болуп калса, булардын сразу ою эле бийликти төңкөрүп салат деген нерсени көрүп атышат да. Анан бул өздөрү жасап алып эле ошондой нерселер буларга эметип атабы, же коркконго кош көрүнөт болуп атабы, же чын эле азыр биздин оппозиция уже келе калып эле төңкөрүш жасап салгандай күчтүү оппозиция болуп калды. Сендин сурооңдун өзөгүнөн бир жакшы логиканы кармап алдым. Бул бир гана оппозицияны дискриминация кылып аткан жок. Билимдүүлөрдү дагы тиги неме кылып бүтүштү да буларчы. Себеби билесиңерби, Камчыбек Ташев менен Садыр Жапаровдун доканцалары дайыма академик болуп эле акайып жыргатып эле, билимдүү болуп эле тигилер тиги жыргатып ийди эле деп, тескерисинче ошол академиялык билими бар, интеллектуалдык өрнөгү бар адамдарды дагы дискриминация кылып бүттү да. Анан ага дагы кошулташы болуп интеллигенция кечээ соц тармактарда жазып атат. Баягы Акаевдин замандагыдайчы, мына бул оппозицияга тынчтыктын кереги жок, булар ошо бүлүнтүп эле, элди сапырып эле, дүргүтүп турган эле бир мындай кара ниет күчтөрдөй көргөзүп атат да. Тескерисинче оппозиция, жарандык коом ошол тынчсызданып, мамлекетке кайдыгер эместигине акыйкатты какшап айтып, мамлекеттик деңгээлдеги кылмыш менен кантип күрөшүүгө чама чаркы жетпей аракет кылып атса, жок, карапайым элге ошол газлайтинг, жанагы социалдык бул зомбулукту көргөзүп атышат да. Жанагы бул да бир түшүнүк бар, социалдык паразитизм дегенчи, бул массалыкта паразитизмге айланып кетти да. Бул экөөнүн технологиясычы, саясий ыкмалары, аракеттери карапайым элдин түшүнүгүндө булар эле бир жана диктаторлордун табияты да ушундай болгон да. Элдин багына бүткөн ушулар деген газлайтингди да жайылтып атпайбы элгечи? Мына мындан башка экөөсү жарабайт деп, башкасынан башкасы. Атамбаевдин трагедиясы да ушул болгон. Ал эмес, ал ачык публично деле айтып атпады эле. Мен президенттиктен кетсем билбейм, менин ордума татыктуу киши барбы жокпу дегендей нерсечи. Бул диктаторлук дымагы бар адамдардыкы дайыма ошентип келген. Ошол Каддафинин дагы тарыхында ошондой болгон. Сталинде да ошондой. Эл өзүнүн кудуретин сезбей,
бүгүнкү күндө Путинди да ошентип атпайбы? Путин болбосо биз Россиянын келечегин элестете албайбыз дегенди, бул ошол жанагы пропагандалык куралдар элди жана газлайтинг кылып койгондо, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө ишенбеген, өзүнүн келесоо сезип, кудуретибиз жок экен, чын эле булар болбосо тыштан бизди басып алчулар көп турбайбы деген газлайтинг менен ойноп атышат. Бул социалдык паразматизм менен башкаруу. Агай, дагы бир суроо. Жакында эле ушу оппозициялык күч чогулуп таласка барып, баягы 7 апрелдеги батырларды эскерип ушундай бир жыйын өткөзүп келишти да. Ошонун улам эле ар түрдүү тараптан ар кандай группалар чыга калып эле ошолордун арасынан улуттук коопсуздук кызматынын ветерандары да сүйлөдү. Илгери ошол жерде иштеп келген да. Анан не таң калыштуу да, эми ушу улуттук коопсуздук кызматы деген бул эң баягы укук коргоонун тоо чокусунда турган разведчиктер да. Алар көрөкөч болуш керек, алар аналитиканын бир үстүндө жүрүш керек. Анткени алар бардык ситуацияны бардык жерден карап, дагы бир айдан кийин мамлекет каяка барат дегенди айтып тура турган кишилер да. Аны ошол тармакта иштеп жүрүп атып, анан азыр ушу таласка барган эле бир иш чараны булар мына айлык көтөрүлүп атат, эмнесилерге жетпей атат, коррупционерлерди кустуруп атат, дагы силерге кандай күрөш керек деп жанагы көчөдөгү жүргөн чоң ата чоң энелердин сөзүн сүйлөп атканы, анан ошондой топтор чогула калып, кайра эле ушу Камчыбек Кыдыршаевичке мындай жардам берип атам деп ойлоп атышат окшойт да. Но тескеринче алардын деңгээли, алардын сүйлөгөн сөздөрүнөн кыжыр кайнайт да. Анан эки революция тең бизде кандай болду? Ошо көчөгө кишилер чыгып атса дагы, ошол улуттук коопсуздук кызматы президент эртең сени алмаштырып салат дегенди айтпаганынан болгондо алар ак үйдө отуруп алып, эчтеке болбойт, азыр биз буларды акырын эле тазалап коебуз деген. Ошондо биздин улуттук коопсуздук кызматы тетиги ветерандар азыр ушинтип сүйлөп атса, анда илгертеден бери эле ушундай сабатсыз элдерден туруп келгенби? Түшүндүм сурооңду. Эң биринчиден биз буга басым койбош керек да, коом үчүн алар бир ориентация болуп бере албайт. УКМКнын мурунку ардагерлеричи, себеби булар деген ар дайым диктаторлук пайдубалды түптөп келген орган. Атайы коопсуздук кызматын бизде жасалма мынтип атпайбы, күч органдарынын эң эле элитасы депчи. Тескерисинче эң канкор контора болчу, НКВД баш болуп, кийин КГБ болду. Ошол салтты булар улантып келе атышат. Маселен, репрессия жол менен булардын тажрыйбасы эмне? Булардын ниети баягы Түгөлбай Казаковдун агасы Аман Токтогулов деген адабиятчы бар, белгилүү. Убагында көз өтүп кеткен, ошол КГБда иштеп калып, кийин ошол КГБнын иш ыкмасын публично канчалык маек берип жарыялап баштагандан баштап, анын өмүрүнө коопсуздук жаралып, кокусунан ден соолугу, саламаттыгы тыптың жүрүп эле өтүп кетти да. Себеби тар чөйрөнүн айтымында аны жөн эле көзүн тазалап коюшканда, себеби ошол кишинин айтканы бар. Бул КГБ 4 дубалы жөн эле бир кара жолтой дубалдар экен, аяк жөн эле мындай жумушка келгенде сегодня кого мочить деп турган эле бир кызматкерлер депчи, жанагы ардагерлер деп атканың ошондойлор да. Убагында булар ошентип башал десе бөрк алып турган адамдар. Бүгүнкү күндө ардагер бейим ошолор акыл айтабы кыргыз коомуначы? Эмне кыргыз коомунун акыл чөйчөгү бар, башка карлар институту калбаппы? Интеллигенцияны биз дайыма бетке кармап келгенбиз. Бирок интеллигенция бүгүнкү күндө пропагандисттер, бийликтин колундагы курал. Бүгүнкү күндө чыгармачыл союздардын баары ошол кош колдоп бийликтин жанагы ээрчимелери да, жанагы бийлик кандай установкаларды берсе, ошолорду бүгүнкү күндө манасчыларды, төкмакындарды театр ачып бергенде булар тебетейин көккө ыргытып кубанып атышпайбы? Мындай айтканда, авторитаризмдин пайдубалын бекемдөөгө чыгармачыл интеллигенция шымаланып, колун билекке чейин билегине чейин түрнүп алып кызмат кылып атат. Бул жерде мен бир нерсени кыстара кетейин. Эмне үчүн чыгармачыл интеллигенцияга кайрылып отурган себебим? Мага жеке пикирлеш адамдар, тааныш адамдар мынтип жазат да: сен адабиятың менен эле оокат кыла бербейсиңби? Сен
талантың, потенциалың болуп туруп эмне үчүн адабияттан алаксып бир саясатка кирип кеттиң деп. Мен саясатка кирип кеткен жокмун. Мен өмүрү бир партияга мүчө болуп катталган жан эмесмин. Саясий топторго жан тарткандан алыспын. Бул менин кредомо кирбейт. Бирок биздин 30 жылдан берки эгемендик тарыхыбызда документалист кинорежиссерлор чыккан жок. Документалист жазуучулар чыккан жок. Публицисттер саналуу экен. Алар дайыма тилдетишке катып турат. Мындай айтканда чыгармачыл чөйрөнүн ичинде саясий аң сезими жетилген адамдар өтө саналуу экен да. Эмне үчүн бүгүнкү күндө Доорунбек Садырбаевди же болбосо Салижан Жигитовду ооздон түшүрбөй сүйлөйбүз. Алардын айткандары бүгүнкү күнгө чейин актуалдуу. Себеби бул экөө ошол эски муундагы эң зирек саясий аң сезими жетилген сабаттуу чыгармачыл адамдар болчу. Булар ошон үчүн трибунага чыкканда тиги публично маек берсин, дайыма ошол бийликтин аракетине бир сергек ой жүгүртүп, элге бир коомго багыт берип турчу да. Ал бүгүнкү күндө келе акын жазуучулардын чыгармачыл интеллигенция милдети эмес. Шекспирди, королдерди жазганда королдердин башынан ылдый жугунду куюп атпайбы? Демек, Шекспир саясий түшүнүгү болгон, саясий жогорку катмарда аралашып жүргөн адам. Ошондой эле Достоевскийди алалы, Толстойду алалы, Согуш жана тынчтыкты жазгандагы, Бальзакты алалы, Виктор Гюгону алалы. Бул жазуучулардын баары, сүрөткерлердин баары саясий аң сезими болгондуктан коомго ошо саясий түшүнүктөрдү берип турган. Себеби мен баятан бери ошо этап-этапына түшүндүргөнгө аракет кылып атканым, бүгүнкү күндө ошол акын жазуучунун миссиясы бир кездеги пропагандист болуп эле элди эмгекке тарбиялоо же согуштун терс жактарын гана көргөзгөн, мындай айтканда профанман болуу эмес да. Жазуучунун милдети, сүрөткердин, акындын, чыгармачыл адамдын милдети коомдун алдыңкы өкүлү катары санаш керек. Бул коомго, элге сергек ой жүгүртүп, чечмелеп, жалпак тил менен түшүндүрүп берген себеби чыгармачыл адамдын жаратмандык кудурети политологдун же тарыхчыга караганда жеткиликтүү түшүндүрүп бере алат. Сезимине мындай жылуулук берип түшүндүрүп бере алат да. Себеби мен үчүн бул саясат баалуулук эмес, бирок мага дүйнө тааным, коом тааным, жанагы ошондой эле азыркы коомдогу жараяндардын баарына мен кайдыгер карай албайм. Ошондуктан саясатка мен белчеме чейин кирип кетким келбейт. Бирок акты ак, караны кара деп турган менин милдетим. Туура, агай, сизге чоң рахмат. Чынын айтайын, сиздин көп чыгармаңызды окуп алып, терең ой жүгүрткөнгө мындай эме саласыз да. Ошону менен бирге анда келгиле эң негизги карманыбыз жөнүндө сүйлөшөлүк. Колуңду сындырам, тилиңди жулам, анан гүлүңдү сапырам деген ар бир эле учурда бир падышанын жанында жүргөн акылман карыя болот экен, жан жөкөрү болот экен. Дагы бирөөсү бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевичтин жанында жүргөн Камчыбек Кыдыршаевич, ал ким? Анан ал ушунчалык эбегейсиз укугу чоң болгондуктан мен эмне эчтеке кыла албайсыңар, президентти президент кылган менмин деген үчүн ушундай ачык ачыгып, эми Адахан Кимсанбаевичтерди ала турган болсо, парламенттеги фракциянын лидери, канча жылдан бери өзүнүн туруктуу электораты бар кишини ушинтип сүйлөп, анан туура өзүнүн оюн айтып аткан жерден тилиңди жулам, колуңду сындырам, андан кийин тиги оппозициянын гүлүн сапырам деген, бул дегиле мындай коопсуздук кызматына айкалыштырган, анан өзүнүн алып жүргөнү. Мындай кылалы. Бул экөөнүн саясий ишмердигин эмне токтолобуз, а дегенде биз бул экөөнүн мындай психологиялык мындай травмасын аныктап алалы да. Себеби бул экөө тең бала күнүнөн психологиялык травма алган кишилер да. Ошо Камчыбек Ташиев эмне үчүн кызыл кандуулук көргөсүп Ормон Опузаны бул кичикесинен атасынан, жээнесинен же агаларынан катуу таяк жеген, чоң ойгонмаларда зомбулук менен чоң ойгончу. Эмне үчүн жанагы бокс тарыхында Тайсон мындай айтканда тиги эң коркунучтуу оюнчу болгондо, мындай айтканда тил учуна келип табылбай атпайбы, институтумду кара, эске жара чыгып, жанагы кандай десек, бул Ташиев дагы өзүн ушундай кудуреттүү көргөзүп атат да. Анан
жанагы газлайтинг менен ойноп аткан, манипуляция кылган ыкмага Садыр Жапаров дагы жана түрмөдө отурганда билесизби, өзүнө өзү кол салып, өзүнүн жанын кесе турган болгончу. Анан кийин президенттик тандоого чыкканда дагы тим эле ыйлагысы келип, өзүн баягы элге манипуляция кылбадыбы? Элдин баягы сезими менен ойногонго келгенде жеңил желпи булар камгакта экен да. Жеңил нерсе элге жеңил жетет. Анан ошо жеңил ойлуу катмар, коомдун жеңил ойлуу катмары, билимсиз катмары буларды колдон буттап алып кеткен инструменттерди жакшы иштеп тапты да. Анан биздин коомдо дагы бир өксүк бар. Улуттук өксүк комплекси десек болот да. Жанагы үстөл муштап, ана катуу үн чыгарган чоңдорду жакшы көрөт да. Элдин кулк мүнөзүндө ошондой. Себеби элдин өзүндө дагы ошол мандем бар. Себеби үй бүлөдөгү зомбулуктун баары ошол Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун образындагыдай өктөм, агрессивдүү, муунду коомго аралаштырып атат. Мына бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук кызматында өткөндө эки адамдын сөөгү чыкты. Марат Казакбаев менен жана зам банкирдинчи тиги бул экөөнүн өлүмү бул экөөнүн өлүмүнө мындай моралдык жоопкерчилиги бар киши болсо кызматтан кетип калмакта. Ал эми кечээки Ички иштер министрлигинин берип аткан комментарийин караңыз. Ошолорду карап атканда бийликтин командасын көрүп туруп чочулайсың да. Буларга демек милиция кызматкерлери, күч органдары жумуштан кийин эмне кылып кое берсе болот экен. Күч органдарында кишинин өлүгү чыга бергени буга чейин болуп келген деп атпайбы? Ташы өткөндөгү комментарийлердин биринде дагычы Азаттыккачы. Демек булар үчүн бул көндүм адат, булар үчүн норма. Сенекөбүздөй адамдарга бул коркунуч жаратат. Мындай тенденциячы. Анан бирок коомчулук бир нерсени эске алышы керек. Тар чөйрөдө бизде Кыргызстанда эмне кеп болсо имиш ушак кийин реалдуу чындык болуп калат. Бүгүнкү күндө Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев эрди катындай ажырашып кетели дейт, бирок бирине бири компроматты топтоп койгон. Эртең эл булардын бетине түкүрө турган компроматтарды экөө бирине бири токтоп алган. Ошон үчүн Садыр экөө жана Сямский эгиздердей болуп киндигине жабышып оролуп калганда бирин үзүсөң жаны кетет, экинчисиники дагычы. Бул чоң опыт алдуу оюнга өздөрү башын тыгып алды. Садыр деле ыраазы болуп турган жок. Себеби бийликке аброй алып келип аткан жок. Камчыбек Ташиевдин билдирүүлөрү, ар бир алабармандыгы, зөөкүрчүлүгү мындай бандиттей болуп, жеке фирмасын башкарып аткандай болуп, улуттук коопсуздук кызматы деген мекемени жана эле жеке өзү басар эле керек болсо, өзүнүн ыйгарым укугуна тиешеси жок маселелерге деле мурдун тыгып ийип атпайбы? Маселен ага чек ара маселеси, коопсуздук маселеси тиешелүү болсо, экономикалык блокко кирип кетип атат, социалдык жашоого кирип кетип атат, ал эмес керек болсо билим берүү системасына кирип кетип атпайбы? Мындай айтканда баарын билем болуп атат да, мен билем болупчу. Анан ал деле Садыр Жапаровго жакпайт. Экөө бири-бирин кыртыш сүйбөйт, бирок ажырашып кетели десе, бирине бири монтип компромат көргөзөт. Сен көтүңгө такала турган пистон бар, эртең атылып кетет, жарылып кетет деп бири-бирине бомба даярдап койгон буларчы. Ошон үчүн экөө элге жасалма сүрөткө түшөт, кучакташат, колтукташат, анын баары жасалма. Булардын эки жүздүү саясаты. Кош бийлик болгон үчүн бизде ушундай болуп атат. Бардык жоопкерчиликти өз мойнума алам деген Садыр Жапаров кана кайсы маселеге жооп берди? Күнүгө ар бир жума кур эмес, ызы чуулуу резонанс жараткан коомдогу маселе болуп атат. Кайсы кимиси жооп берди? Садыр Жапаров жооп берди, макул. Антын берип атканда инаугурацияда айтты эле. Бүт жоопкерчиликти өз мойнума алам деп. Кана өз мойнуна ала турган киши ушуну кылабы? Парламентти карайлы. Парламентте тилин жутуп алган дудуктар, дүлөйлөр отургансыйт. Эл өкүлү деген ыйык түшүнүктү өлтүрүп берди буларчы. Өкмөт курамында жанын жеген калпчылар отурат. Цифраны мындай айтканда, Совет мезгилиндеги мындай кандай десем, жел сандарды озаны отурушат да, элди тойгузуп койчу. Аны күпүлдөтүп, кара жашыктен элди манипуляция кылып атышат.
мына булар асман шаарын курат турбайбы? Булар мурунку бийлик кылбаганды кылып аткан турбайбы? 30 жылдан бери дегенди дагы булар аябай манипуляция кылып алды да. Эл карапайымдын басымдуу бөлүккө чын эле 30 жылдан бери ушундай болуп эле келет деп. Себеби Садыр Жапаровдун элдин арасында сүйлөгөн лексикон ошо карапайым элдин деңгээлинде, мындай айтканда провинциалдык аң сезимдеги кишиники аларга жакын болуп атат да, баягы денесине жакын көйнөктөй болуп эл Садыр Жапаров чын эле биздин көйгөйүбүздү айтып аткара турбайбы деп. Мына бирок биздин Темиров Лайф ар бир нерсесинде көргөзүп атабыз го. Президенттин убадалары, кай жерде суу чыгарып берем, кай жерде свет оңдоп берем десе, ошонун баарын президенттик шайлоонун алдында жарыялаган. Бүгүнкү күндө биздин кабарчылар барып ошо жеринен жергиликтүү элдин датын угуп, арызын угуп келип атпайбы? Болбосо эмне президенттик аппаратта адистер жок, ошо жака барып президенттин оозунан чыккан сөздү, айткан сөз, атылган ок бизге аброй алып келбейт деп ошондон барып тактап койгон кыйынбы? Анан барып базарды аралап коет, бааны билген киши болуп коет, анан карапайым элге ой буга чейин президенттер мынткен эмес да, тиги чын эле карапайым элге жакын турбайбы деп, ошо менен элдин эң талуулуу сезими менен ойногон игроктор да булар. Агай, мындай суроодан сиз азыр айтып атпайсыздарбы, ушундай көп нерсенин баалуулугун жоготтук депчи. Мен ошо ойлоп атам, бүгүнкү күндө ошо революциянын деле, эми революция деп кээ бир айтат, төңкөрүк. Ошо революциянын деле мындай баркын жоготушту да булар. Анткени себеби ошол кезде түрмөдөн чыкты, ушундай запкыларды көрдү, булардан адилеттүү киши болбойт деп ушундай ишенип койду дагы. Анан азыркы күндө биз баягы элдерге түшүндүрүп атпайлыкпы? Революциялык жол жакшы деле жол эмес. Бул шайлоодон тандалып келген жолдон өтөрү жок. Чындай таза шайлоодон тандалып келген жок деп. Эмне себептен бүгүнкү күндө кичинекей эле бир жыйындар болуп, же кандай бир кичинекей эле бир пикир айтуунун баса калып эле жанагы мындай шашпа сени да табабыз, сага дагы бир неме бар деп, анан мынакей азыркы күндө сөз эркиндигине чын булар уже жолун аябай билип алышты да. Мисалы үчүн Next TV'нин директорун болбогон эле тиги Telegram каналга чыгарган расмий бийликтин айткан сөзүн чыгарып койсо, мынакей улут аралык кастыкты жаратып атат, диний аралык кастык деп, регион аралык кастык, анан бийлик басып алганга аракетти көрүү деп, тиги берки адилет жетим тоо боюнча чыгып атса аныкы, ошентип көп нерселерди карасак, бүгүнкү күндө любой кишини эле чын-чынына келгенде улуттук коопсуздук кызматы мындай кылмышкер кылганга кудурети жетет да. Анан ушу карапайым элди эле тынч колдоп бергиле, чын эле булар чогулган сайын эле ошо бийликти төңкөргөнгө аракет жасап атат деп эле булар эмне коркуп атабы, же өзлөрүнүн эчтеке колунан эчтеке иш келбей атканын сезип атабы, эмне болуп атат? Эмнеге кичинекей эле бир мурун эми мындай чоң бир нерселер жыйналганда реакция жасачу эле, булар азыр бир эфирге бирөө чыгып койсо эле баса калып эмнеден кабар берет? Эки достун баягы травмасынан, рухий майыптыгынан кабар берет да. Себеби мындай моралдык соолугу соо адам мындай саясат жүргүзбөйт да. Качан Кыргызстандагы баягы президент болуп келгенден берки ар бир кадамын карап турсаңыз, ага чейинки деле саясий ишмердигин карап турсаңыз, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев бир ызы чуу менен жүргөн саясатчылар эле да. Булар өздөрүнүн саясий ишмердигин эмне менен көргөздү? Митингдер менен, тополоңдор менен көргөздү. Булардын кулк мүнөзүн сыпаттап турган көрүнүштөр да баягы Ак үйдүн кашасынан аттап, анан Садыр Жапаров баягы алтын спекуляциясы менен Ысык көлдө канча чайкоочулук кылып жүрдү. Тиги адамды барымтага алып, анан ошондой адамдар кокусунан бийлик башына келди. Мына бийликти алып кетүү жөндөмүнө ээ боло албай атпайбы? Тандаган кадрларын караңыз. Саламаттык сактоо министрлиги мындай эл жерге түкүрө турган кадр экенин көрүп турат, бирок ошого ортомчу болуп президент менен көздөй адамындай санап атпайбы анычы? Демек президенттин көзүнө андай кадрлардын кемчилиги көрүнбөйт. Булар кимден коркот? Билимдүүлөрдөн коркот. Оппозицияны айтпай эле коелу, жөн эле жарандык коомдон да коркуп атпайбы? Сөз эркиндиги десе үрөй учат буларчы. Анан
жанагы иш сапарындагы инаугурациядан кийинки каттаган мындай иш сапарларында деле карасаңыз, расмий баргандар ким болду? Бүт диктаторлук өлкөлөргө барды. Бүгүнкү күндө Европадан эшигин ачып кимдер бир конокко келди же конокко чакырды Садыр Жапаровдучу, ушу коңшулор менен диктаторлор менен ошол алжыган чалдар менен мындай саясий алака болуп атпайбы булардыкычы? Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү булар тескерисинче кенендетпей эле куушуруп атат да. Россияга ыктаган 200-түлүк саясат, тиги биз дүйнөлүк коомчулук менен дипломатиялык деңгээлде саясат жүргүзүү кудуретине ээ боло албай атпайбы? Жалгыз Текебаев Германияга барды эле, чоң мисалды көргөзүп койду. Өзү тил билбесе дагы, бирок саясий тажрыйба деген ошол кыска мөөнөттүн ичинде көргөзүп койгончу. Садыр Жапаров мына 2 жыл болду, кана кыйратып атпайбы? Только манипуляция менен башкаруу, анан коркутуу, үркүтүү, анан булардын экөөндө уят болсо, мындай моралдык жоопкерчилик болсо, жана троллдорду, боттордун лексикондорун оңдойт эле да, бири-бириң тотугучтай кайталабай, ооз калгыс кеп менен комментарий жазбай, жок дегенде сылык сыпа бололу деп. Конфуцийдин жакшы айтканы бар, падыша бул шамал депчи. Шамал каяка жапырса, өсүмдүктүн баары ошол жака жапырылат дегендей, падышанын установкасы кандай болбосо, жан жөөкөлөрүнүн аракети да ошондой болуп атат да. Эки достун командасында дагы ошондой элди коркутуп үркүткөн кулк мүнөздөгү, чоң муштум, өктөм мүнөздөгү кадрларды топтоп алган тегерегинечи. Булардын иш стили ошол коомчулукка ошондой деңгээлде жетип атат да. Агай, азыркы күндө чек ара маселесин ушу улуттук коопсуздук кызматына берип коюшканда, анан жаңы эле жумушка киришкенде Камчыбек Кыдыршаевич биз деген бажыдагы коррупцияны бир жумада чечтик деп эле айтып койгон да. Анан мен мына 30 жылда болбогондой бир жумада чечилип калды коррупция деп ушинтип эле. Анан азыр жанагы факт чекинг болобу, башка командалардын баары ушундай иликтөө жасап атып, Кытай менен эле Кыргызстандын ортосундагы соода саттыкты карагылачы. Бизден чыккан кандай көрсөтүп атат, алардан чыкканда алар кандай көрсөтүп атат, биздикилер кандай көрсөтүп атат, канча эсе айырма бар, ошонун аркасынан эле канча миллиондор бирөөнүн чөнтөгүнө түшүп атат депчи. Биз элди ушу бийликтин жасаган ишин туура өлчөгөнгө кантип үйрөтө алабыз? Анткени себеби мына иликтөөлөр деле чыгып атат, элге барсаң да карапайым элге иштеп атат го, мынакей конторду алдык, иштеп атышат го, күндө жакшы бир нерсе деп элечи. Биз эмнебизден тайганбыз? Жок, биз эң башкы тайганыбыз мындай болуп атат да. Мамлекеттик телеканалдарды мамлекеттен эбак үзүш керек болчу, мамлекеттин акырынан жебегендей кылып, жеке колго өткөндө сапаттуу тейлөө болмок да. Себеби мамлекеттик телеканалдардын баары элдин эсебинен салык алып жашап атат, бирок элге анын акыбетине эмне берип атат? Элди караңгы кылып атат, элди зомби кылып атат да. Телеканалдардын баарын эл оозун ачып ошону карап турат, бирок элдин колунда андан чоң мүмкүнчүлүк бар. YouTube турат, соц тармактар турат, альтернативалык маалыматтарды уга турган, кичине акылын чайкай турганчы, анан баарын эле зомби кылып аткан яшикти көрүп атса элчи, анан өзүнөн өзү ушул акыбалга келет да. Эсиңиздеби, Камчыбек Ташиев тиги чек ара маселесин 100% чечип келдим деп ишенимдүү айткан. Чек ара чатагы чыгып аткандачы, кана 100%ден кийин, андан кийин кан төгүү болуп кетти, канча адамдын жаны үзүлүп кетти, окко учту да. Анан булар ошо ооз учуна, акыл учуна келген нерсени эле коомго бүркө берсе, эл дагы бай ишенчек элдин ичине мындай дүрбөтүп коюш оңой да, ишеним салыпчы, мына момундай болуп атат, тигиндей болуп атат десе, эл ак караны ажыратпай туруп эле, мына бул экөө жакшы иштеп аткан турбайбы, бирок карапайым элдин арасында деле бул экөөнүн көңүлү калып, көңүлү сууп бүттү да. Мен булар тополоң тос менен бийликке келгенде эле соц тармактарда катуу резонанс болгон. Мен бул экөөнү себеме кезеп сүйлөгөмүн, себеби булар массанын диктовкасы менен келди, ошолордун тебелендисинде калат бул экөөчү. Айтты койду дерсиң, Рита. Бул экөөнүкү жакынкы мөөнөттө буларга оппозициянын да кереги жок. Жаранды коомсуз деле өздөрүн эки дос бири-бирин жутат. Себеби булардын талашы ушуга алып келди. Мүлк талашы, себеби бизнеске жагымдуу климат түзүп берген жок булар. Өткөндө бизнес чөйрөсү митингке чыкканын өзү бул жакшы синдром эмес.
адатта бизнес өкүлдөрү бийликтин көзүнө көрүнбөгөнгө аракет кылат, бийликке кайшы айтпаганга мындай акырын оокат кылганга аракет кылат. Себеби булар жанына батып кетти, ошо бизнес кылып аткандарга жагымдуу шарт түзүп берди да. Мамлекеттин казынасын толтуруп аткан ушулар, эл багармандар, ошо бизнес чөйрөсү, өндүрүшчүлөр. Булар бүгүнкү күндө аларды тоногон саясат жүргүзүп атпайбы? Камчыбек Ташиевдин канчалык жанагы иликтөөлөрдө Темиров Лайфта канча чыкты? Иниси кандай бизнес кылып атканы, Садыр Жапаровдун бүлөөсү деле кандай бизнес менен шугулданып атканычы. Бирок булардын баарына көз жумду мамиле болуп атат да. Анан аларды сындаган киши мамлекетке коркунучтуу, булар тополоң тоз кылган, элге тынчтык каалабаган чөйрө экен деп баягы оппозицияны мокочо көргөзгөн ыкманы кайра колдонуп атат. Биздин эл бир нерсеге сүйүнүшү керек. Митингдер тезирээк болуп турганы, көбүрөөк болуп турган коомдо гана өсүш болот. Мына Финляндиянын тарыхын аларчы, буларда жаранды коомдордун ячейкасы көп болгон үчүн мамлекетти өстүрүп кетти. Себеби жарандык коом калыптанган жерде мамлекетте гана ошол ыраттуу өнүгүү болот, баланс сакталат. А бизде ошол балансты талкалаганга аракет кылып атпайбы? Бул эки достун саясаты жарандык коом үн катпаш керек, сөз эркиндиги, эркин журналисттер үн катпаш керек, оппозиция көчөгө чыкпаш керек болупчу. Мына биз Түндүк Кореяны мисалга алалы. Тажикстан, Түркменистанды же болбосо ушу Казакстанды эске алып көрөлү. Россияны эске алып көрөлү. Эл митингге чыккандан коркот. Себеби бийлик түзүмдөрү аларды камайт, атат, жок кылат. Өзбекстанда жакынка болгон окуячы. А биз Кыргызстанда эл бийликтин ишин көзөмөлдөгө, бийликтен бир нерсе талап кылууга эрки жетип атпайбы мүмкүнчүлүк. Биз ошол мүмкүнчүлүктү митингге чыккандарды мокочодой көрбөй, тескерисинче ошо митингге чыккандар коомдун чыныгы абийир экенин түшүнүшүбүз керек да. Мамлекеттин келечегине ошолор кайдыгер эмес, ошолор тынчтанып добулбас каккан, коңгуроо каккан ошолор экенин түшүнүш керек да. Булар элдин мокочосундай көрбөш керек. Тескерисинче ошол митингге чыккан, нааразычылыгын айткан адамдар чыныгы мекенчилдер. Кыргызстанды чыныгы коркунучтан сактай турган ошол митингге чыккан жарандык коом, ошо үркөрдөй топту биз коргоп сактагандын ордуна биз кайра интеллигенциянын оозун карап отурабыз. Интеллигенция бул ар дайым эки жүздүү болуп келген. Кайсы бийлик келсе, ошо бийликтин колундагы курал. Интеллигенция бул элдин арасында аттуу баштуулар, бирок ошол аттуу баштуулардын оозу менен булар өздөрүнүн мөөнөтүн узартууга аракет кылып атат. Кыргызстанда тынымсыз митингдер болуп уланып турганда гана өнүгүү болот, өсүү болот. Агай, жана Афганистанда болуп кеткен окуяга бир эксперттен сураптыр да, кандайча ушуга жол берилип калды дегенде, ал айтыптыр да, Афганистанда чын айтканда сиз туптура баа бердиңиз, жарандык коом калыптанган эмес, ошон үчүн ушуга келди депчи. Ошондон улам жана сиз бир айтып кетпедиңизби, буларга оппозициянын деле кереги жок, булар өзүлөрүнүн башын өзү жейт депчи. Ошону менен бирге бирөөсү кетсе, экинчиси да чогуу кетет деп алар билип турат да. Анан жакынкы учурда ошо Акаев кайтып келип, мындай Акаевдин эмесин, анан Бакиев жөнүндө аябай көп жакшы нерселерди жаза баштаган ушундай группалар чыкты. Баягы элдин ан сезиминде булар жакшы эле болчу депчи. Анан ушу качып кеткен президенттердин көбү өзүлөрүнүн баягы эмелерин, интервьюларын берип атканда, бизди ушу революция деп деле айтпайт, төңкөрүш дейт да. Ошо бизди төңкөрүштү уюштурган Орусия Федерациясы болчу деп азыр уже ачыктан ачык айта баштады. Мурун жанагы атайын коопсуздук кызматынын жетекчилери ошол жөнүндө айтып келген да. Ошондон улам бүгүнкү күндө биз акырын муну алып берелик, сени коюп берелик деп тиги Камчыбек Кыдыршаевичке убада бербей элеби тиги биздин чоң досу эме байкебиз. Мындай тишиңди жулам, колуңду сындырам, сапырам деп аткан адамдар бир таянган бирөөсү бардай да. Таянганы бандиттер да. Себеби түрмөдөгүлөр бүгүнкү күндө ошол булардын мындай акылдуу, маданияттуу адам неден коркот? Чоң уштумдардан коркот да кезип калгандачы. Себеби алар акыл таймашы менен, интеллектуалдык көрөнгөсү менен атаандашканга даяр да. Ал эми булар ошо көчө деңгээлиндеги
кулк мүнөз менен элди чочулатып атпайбы, коркутуп. Жанагы Ташиевдин жанагы опузалап атканы, адамдардын өлгөнүнө кылыгы шайып атканын баары бул ошол өздөрүнүн ишенимин бекемдеп алды. Бийлик элди ушинтип тилин тишине каттырып турса болот экен. Бир уштап эмне апайсаны эртең гүлүн көккө сапырабыз деп койсок, калгандары кыпылдап отуруп берет дегенчи. Бирок күчкө каршы күч бар Кыргызстанда. Кыргызстандын эли канында сезими, эркиндик сезими ойноп турган калк менен булар жөн эле мындай оюнчук көрбөшү керек да биздин элдичи. Себеби биздин эл эркиндиктин даамын татып калды. Булар бийликке барды, көздөрү май басты, бийлик кумарына мас болуп отурат. Себеби жан жөккөлөр, кошоматчылар курчап алып далдан таптап атат. Силерди элдин арасында митинг пикирлер ушундай болуп атат деп, анан Садыр Жапаров менен Камчыбектин дагы пикирлери ошондой болуп атпайбы, берип аткан интервьюларында дагычы. Биз элдин калың катмары колдойт депчи. Бирок 80% деп Садыр Жапаров бир жолу айтып атпайбы, элдин 80% депчи. Мунун өзү да чоң манипуляция да. Шайлоочунун 80% десе сабаттуу болот да. Булар сабатсыздыгын ошо өздөрүнүн айтып аткан интервьюсунан айтып атат да, билдирип атат да. Өткөндө Атамбаев жөнүндө дагы интервью берди Кабар агенттигинечи. Анда дагы айтып атпайбы, макулук дейт да, президенттин оозунан чыга турган сөзбү, макулук депчи. Анан фразеологиялык сөздүктү карап көрсөң, булардын жанагы лексикондоручу, сүйлөө маданияты такыр түрмөнүн жаргондорундай болуп атпайбы, экөөнүкү теңчи. Жана көчөдөгү мушташып жүргөндөрдүн жаргонундай болуп, интеллектуалдык өрнөгү жок адамдардын башкаруу аргасы ушул болуп атат да, башка коркутуп үркүткөндөн башка булардын башкаруу ыкмасы жок экен. Болбосо атаандаштарын сыйлап, ошол прогрессивдүү күчтөр менен, жарандык коом менен ошолордун арасынан кадр тартып, дипломаттарды ошолордун тегеренен тарса, маселен, жана Чолпонбек Абукеев деген мындай массалык адабияттын өкүлүн кеңешчи кылып отурбайбы? Андан көрө дүйнөнүн 4-5 тилин билген жаш кадрлар отурсачы, дипломатиялык мамилелер бекемдейт эле да, дипломатиялык корпусту иштете турган кадрлар бир шымаланат эле да. Булар профессионалдар менен иштешкенден коркот, себеби алар булар менен иштешпейт дагы. Анан буларга өздөрүнүн кулк мүнөзүндөй чоң устум, жарым сөз менен адамды коркутуп үркүтүп, баш ийдиргенге көнүп алган командалар менен башкарып атырат да жалпы элди. Агай, жанагы оппозициялык күч ар бир өзүнүн резюмесинде эгер бийлик кааласа келгиле жолугалы, келгиле өзүбүздүн эмебизди берелик, көрсөтөлүк, ага акча деле сурабайбыз, кезик, жолук, сага эмне жетишпей атат деген нерселерди кайра айтып келет. Но бирок бийликтегилер, жана сиз туптуура айтып атасыз да, мындай бизди бийликтен кетире турган ким бар экен? Ким? Жанагы Канат Исаевпи? Ал тигиндей болчу. Тигилби? Ал бул болчу деп эле ар бир кишинин мындай бир чын айтканда, жана сиз точно эме бердиңиз да, баа бердиңиз. Жана көчөдөгү эле кишилер деп эле ал тигиндей болчу деп эле ар биринин ушундай аброюн ушинтип айтып коюп түшүрөм деп атышат да. Бирок тескеринче өздөрү дагы бир ыкмасын, бул жанагы журналисттер менен дагы акырын манипуляцияны башташты. Өткөндө чайга чакырышпадыбы журналисттердичи, мындай бийликке сын айткандарчы. Бул дагы булардын маданиясыздыгын көргөзүп атат. Ошо чайга кадыры түшүп калыппы журналисттердин же чындыкта оозана тургандардынчы. Булардын ыкмасы ошондой болуп атат да. Ага чейин мага да жазышкан, чайга келип кетиңиз анмын дегенчи. Мен мындайдан караманча каршы турам. Ал эмес журналисттерди дагы кечээ Марат Тагаев деген журналист боюнча да жазып атпаймынбы? Деги эле журналисттер менен оппозициялык саясий топтордун бир үстөлдө отуруп чай ичкенин мен норма катары карабайм да. Себеби коррупцияга белчесинен баткан өлкөнүн журналисттери, саясатчылары бир жерде шан шөкөт тээп жүргөндүн өзү эле бул нормалдуу коом эмес экенибизди түшүндүрүп турат да. Биз нормалдуу коом, ачык коом типтей албаганыбызда, мага президенттин курчоосундагы бирөөлөр да чыккан. Сизди шеф менен жолуктуралы, мындай жабык сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк берели депчи. Мен ошондо айттым. Менде андан чоң мүмкүнчүлүк бар. Буга чейин өзүңүз деле айтып жүрөсүз, Баландай менен жабык иштешип келген, мен тиги Бакиев менен Акаев менен деле ушинтип кызматташууда
андай нерсе мына өзүңүздүн тажрыйбаңыздан айтып атасыз да, жашыруун сүйлөшкөн жерде эч качан эчтеке чечилбейт. Бирок менин колумда эң сонун инструмент турат. Facebook турат, соц тармактар турат. Президентке бере турган суроом болсо, чечише турган маселем болсо, эки доско ошол жерден деле дарегине жөнөтө алам, жооп бере алат, мүмкүнчүлүгү болсочу. Мен буга чейин деле журналисттик баягы интервью алганда буларга айтып деле жүрдүм. Президент эгер өзүнө ишенсе, же болбосо Камчыбек Ташиев өзүнө ишенсе, бетме бет отуралы, интервью уюштуралы. Бирок булар өздөрүнө ыңгайлуу гана журналисттерди тандайт, ошолорго гана мындай аңгеме дүкөн куруп бергенге макул да. Агай, өткөн революция дейбизби, төңкөрүш дейбизби, азыркы бийликтегилер отургандар, балким башкалары деле мындай сезишет да, аларчы мындай. Алар өзлөрү уюштуруп, ошолордун баарын даярдап, анан жасагандай да. Мисал үчүн мен 2005-жылы деле, 10-жылы деле, 2020-жылы деле ошол площадьта жүргөм да. Мени бир да саясатчы алып даярдаган эмес, акча алган эмесмин да. Ар бир нерсеге баягы элдин бир кыжыры кайнап келип чыгып, анан кайсы бир саясатчылар ошондо колдонуп кетет. 2020-жылы түрмөдөн жаңы чыккан Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршайыштар колдонуп кетти да. Анткени себеби элдер ошончолук шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп, агылып чыкпаса, эми каяктан эле чыга калуу эле алар деген ошондой нерсени жасай койсун да. Анан бүгүнкү күндө булар эмне түшүнбөй атабы? Элдин наразычылыгы болсо, эч ким изин карабай да коет. Мындан кыйындар да болгон. Азыркыдай болуп деген тишиңди сындырам, колуңду үзөм деп эле тиякта отуруп эле момунтип койгондор деле кетиришкен. Ошону түшүнбөйбү? Мындай тиякка барганда мындай реалдуулукту жоготуп коюшабы булар? Биз жалаң эле эки достун дарегине эмес, элдин өзүнө да айталчы кептичи. Эл дагы оома болуп атат, эл дагы ээрчиме болуп атат да. Болбосо 2000-жылкы митингге эмнеге чыкты эле? Ошол массачы шайлоого болгон нааразычылык менен гана чыгышкан. Бирок эл өзүнүн баалуулугун коргоону билбейт экен да. Эл кимди болсо ээрчип кете берет экен. Бандит болсо бандитти, зек болсо зекти, ким болсо ээрчип кете берет. Илгери Салжан Жигитов айтып калчу эле, Кыргызга фашист тирилип келип деле акча таратып коюп, тоодой убаданы берсе, фашизмди деле колдоп кете берет Кыргыз депчи. Биз ошол элдин өзүндө да мандем бар экенин айтышыбыз керек. Себеби бизге башка улуттун өкүлү айтып аткан жок. Мен Кыргыз канжарман күйгөндөн Кыргыз элинин кемчилигин өзүнө айткым келет да. Эгер биз кубаттуу мамлекет түптөйбүз десек, келечектүү өлкөнү курабыз десек, биз эмне үчүн эки жүздүү болобуз? Эмне үчүн өзүбүз сыйлабайбыз? Өзүбүздүн ар намысыбызды тебелетебиз? Могу эки зөөкүр, эки достун башкарып атканда. Булар шүмшүк жол менен саясатка келди. Анан элди ошол элдин мындай байоолугунан, энөлүгүнөн, орусча айтканда наивностугунан пайдаланып атат да. Элди манипуляция кылган оңой экен. Караңгы элди башкаруу оңой. Биздин эл китеп бетин ачпаса, саясий түшүнүктөрдү ажыратпаса, баалуулуктарды ажыратпаса, мындай элдин келечегинен да эмнени күтүүгө болот да. Ошол КТР, Кара Жашык оппозицияны жамандап койсо, демек оппозиция жаман. Эркин журналисттерди жамандап койсо, эркин журналисттер жаман. Бүгүнкү күндө бир гана оппозицияны мокочо көргөзгөн жок. Булардын троллдоручу. Буларды сөз эркиндигин жайылткан эркин журналисттердин баарын мокочо кылып койгон. Буларды гей менен дос кылып койгон. Булар ошол эмне гана жарлыктарды жабыштырган жок. Оппозицияны огошуп бетер да. Анан ошону карап, оозун ачып КТРди тиктеп отурган элдин өзүндө да мандем бар да. Биз бир гана саясий топту күнөөлөй бербей, күнөөнү өзүбүздөн издешибиз керек. Себеби күчтүү адам гана кемчиликти өзүнөн издейт, башкадан эмес. Биз баятан бери маек башталгандан бери эки достун дарегине айтып атпайбызбы? Биз элдин өзүнө айтышыбыз керек. 30 жылдан бери шорлоп келдиң. Ата бабаң эгемендикти, эркиндикти каалап келген. Бирок сен бүгүнкү күндө эркиндигиңди, эгемендигиңди кесир кылып аткан жоксуңбу? Тебелетип аткан жоксуңбу? Чек араң тебеленди болуп жатат. Ички ыйкы-тыйкыбыз кандай болуп жатат? 13 жаштагы кызды милиция өкүлдөрү колдон колго зордуктады деген шек менен кармалып аткан милицияларды чачың үрпөйө турган окуяга кантип кайдыгер карап отурасың? Эмне Кыргызстандын келечеги оппозицияга эле керекпи? Же жарандык коомго эле керекпи? Биз эмне үчүн мамлекетти курууга четтен карап турушубуз керек?
сын айтып гана башкаларгачы эмне үчүн өзүң барып митингге барып талабыңды койбойсуң, эмне үчүн өзүңдү карапайым сезесиң? Бизде газлайтингдин да бирөөсү бар. Карапайым эл деген түшүнүк лексиконду көп колдонушат. Карапайым эл деген бул кара таманбы? Кайсы категорияга кирет карапайым элчи? Мындай ошо бизде газлайтингдин инструменти ушул. Ой, мен карапайым элмин да, мен эмнени чечмек эле, менин үнүм каяка жетмек эле, мени ким угат эле деген түшүнүк стереотип бизде бекем. Ошондуктан карапайым элмин деп отурат кайдыгерчи. Карапайым эл эчтекени өзгөртө албайт. Карапайым эмессиң. Бийлик сенин колуңда. Ошол карапайым элге айтышыбыз керек да. Sen özüңдү карапайым эсептебе. Sen мамлекеттин түркүгүн түптөй тургандардын бирисиң. Улуттун татыктуу өкүлү болгуң келсе, жараяндарга катыш. Митингге болгон мамилең өзгөрсүн. Жашоого, жаңы мүмкүнчүлүктөргө мамилебиз өзгөрүш керек. Аң сезимди өзгөртөлү, келечегибизди ойлойбуз десек, эгер биз дайыма эле өткөн тарыхыбыз менен мактана бербей, азыркы учурдагы жаңы түшүнүктөрдү калыптап, жаңы лексикондорду жараталы, жаңы бир жаратмандыгыбызды көрсөтөлү. Бирок ага ээ боло албай эле, элдин өзү дагы ушу эки достой болуп чай кочу болуп атпайбы? Бабаларыбыз нарктуу болгон, бабаларыбыз акылдуу болгон, бабаларың акылдуу болсо, тектүү болсо, нарктуу болсо, анда сен ошол кайсы үлгүсүн карманып келатасың? Биз элдин өзүнө да айтышыбыз керек да, даректен. Агай, акыркы суроолордон болсун, балким азыркы бийликтин келгендин аркасында да бир чоң сыр бар да. Балким кыргыз нукура өзүнүн көчмөн демократия, акыйкат башкаруу, ачык бир нерсени тандоо, туура тандоого кайра келиш үчүн азыркы мен эле билем, бирлик киши чечсин. Ошол киши чечкени бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн жерлерин дагы 75%-ын өзү чечет. Мектептин директорларын дагы азыр алып салып өзү чечет. Андан кийин дагы ушунтип эле бардык тармактарда ушундай мындай калыптанып келаткан нерселердин баары талкаланып келатат. Балким бир топ нерселерди талкалап салып туруп, мындай сызга отуруп туруп, андан кийин кайра кыргыздын нукура баалуулуктары, сонун топтогон эркиндиктери кайра жаралып чыгат. Балким ошол үчүн келгендир. Эл түшүнө баштады азыр карапайым элди мындай деп алданып атканын кишиден билип атышат да, сезипчи. Бул биздин эл манипуляциянын курмандыгы болбошун үчүн сынчыл ой жөндөмгө ээ болуш керек да. Ак караны ажыратканга мындай бир маалыматты укса, ошону эле угуп, ошого эле курсагы тоюп отуруп калбай, башка да маалыматты издеп көрүш керек да. Чын эле ушундай болду бекен деп чын бышыгын аныктабай эле, анан жанагы Садыр Жапаровдун бийликке ээ болуп калышы да ошондой болду да. Элди манипуляциянын курмандыгы болгон үчүн башкарып калды да. Гомофобия менен дагы булар элге ошол оппозицияны, жарандык коомду, эркин журналисттерди мокочо көргөзүп атып, гомофобия менен да башкарды. Биздин наркыбызга, салтыбызга туура келбей турбайбы депчи. Бул нарк, салт деген эмне? Бул жанагы түркөйлүктүн теориясын иштетип атат буларчы. Ошол түркөйлүктүн теориясы салтка ишенет, наркка ишенет. Божомол дөдөмөлгө жана көз ачыктарга ишенген эл ошол илимдин тилине ишенбейт, илимдин тажрыйбасына ишенбейт. Биздин эл ошол салтка, наркка деп ишенип калган. Бирок нарк менен салтты манипуляция кылыш оңой, аны спекуляция кылыш оңой. Эки достун колунан ошол кызыл кулактык абдан мыкты келет. Элдин алданып калган шору ошондо. Андыктан эл ошондой ээрчиме болбой, оома болбой, сергек ой жүгүртүп, мындай чындыкка бетме бет караганда гана өз тагдырына ээ боло алат да. Маселен, Грузиянын кантип өнүккөнү, тиги өнүккөн өлкөлөрдүн баары, Финляндияны жана мисал кылып атымбы? Эл тынымсыз митингге чыгып, бийликти мындай жакадан алып, эсине салып турганда, бийликти катачылык жолго салбайт. Эгер Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке эл анчалык жакшылык каалайбы, ниети түспү, тилеги арттыбы? Демек, экөөнүн кемчилигин айтсын, кошоматчы болбойчу. Бул экөөнү жаңылтып, жастырбай турган бир гана жол, ошо бетине чындыкты айтканда гана бул эки досту ошондо Кудай сактайт. Өздөрү Кудай сактайт дегенди көп айтат го, Кудай буйрса депчи. Анан ошо Кудай буйрса дегени, эгер Кудай буйрусун десе, сынчыл ой жүгүрткөн, чындыктын тили менен сүйлөгөн коомду, катмарды угушу керек. Туура айтасыз, агай. Чын эле мамлекетти сактап калыш үчүн мамлекетте күчтүү жарандык коом,
ар түрдүү пикирлер болуш керек. Агай, сизге бүгүнкү эфирге келип бергениңизге чоң рахмат. Абдан көп нерселерди ооба, көп нерселерди мен да өзүмө ушундай билип алдым. Дайым өзүңүз ушундай тайманбай айтып турганыңыз бул абдан сонун нерсе, башкаларга үлгү, башкалар угуп деп таасирленип калат. Биз эми бийликке айта турган нерсебиз гүлүбүздү сапырбай эле анда санда угуп, биздин оозубуздан дагы жакшы конструктивдүү нерселер чыгат. Биз дагы шайлоодон шайлоого барып, шайлоонун аркасы менен бийлик шайланып келип, эч кандай революциясы жок эле элдин ан сезимин, өзүбүздүн өнүгүүбүзгө бакубат жашоого кадам таштаганга биз да кызыктарбыз. Рахмат, агай, аман эсен болуңуз. Рита, жыйынтык сөздү кокус сен кийин бийликке келип калсаңчы, бийлик өкүлү болуп калсаң, мен сенин эң биринчи атаандашың болом, оппонентиң болом. Ошол тилектештик болот да, чыныгычы. Мен сен дакансаң болгум келбейт, бирок ошо бийликтеп кичине барсаңар гана кан алмаштырып кичине кыздар көбүрөөк кызматка аралашса жакшы болор эле. Рахмат, агай. Күчтүү оппозициясы бар жерде бийлиги сөзсүз күчтүү болот. Ошон үчүн оппозицияны талкалап, гүлүн сапырбай, тескеринче көбөйө берсин. Биз дагы күчтөнөбүз деп турган бийлик болсун. Менин гүлүмдү сапырам деп чыкпасаң болду асманга. Макул, андайга чейин жетпейбиз. Жакшы калыңыздар, сак саламатта болуңуздар.